Айлы түнде biz oynadık ақ çölмек. Ақ чөлмөк берүүсү түз эфирде өзүнүн жумушун алга карай улантат. Биздин конокторубуз бар. Ал болсо таанышыра кетели дагы бир жолу. Саадат жана өмүрлүк жолдошу Адилет. Эгерде сиздердин 2 жаш жубайга суроолоруңуздар, жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, бизге байланышка чыгып айтсаңыз болот. Ал үчүн 592070 шаарыбыздын коду 0312 жана WhatsApp номерде сиздердин кызматыңыздарда 0995 23 23 81 номерлары. Кандай келиңиз, Адилет? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Сиз жөнүндө кеп кылалы. Жакшы барды. Куш болуңуздар бек болсун. Рахмат. Бактылуулук каалайлы. Эч качан кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Рахмат чоң. Анан Саадатка жана суроо берип кеттим эле, турмушка чыгып келин болгон кандай экен деп. Күйөө болгон кандай экен? Жакшы. Баары жакшы. Күйөө кызматты аткарганда кээбирки ар бир жердин ар кандай каада салттары бар эмеспи? Балким бир жерде болсо отун жардырып сынашат дегендей. Сизди кантип сынашты? Мени сынайлык эми сынашты керек. Эми сынашабы? Эми сынашты керек. Анда Адилетке ишенип эле сынабай туруп сиз берип коюшкан турбайбы, Саадат? Ооба. Кандай болсо дагы ошол сындан сынып калбайт деген ишеничтесиз. Сынбайт, Адилет сынбаса керек. Сынатырчу бала эмес. Жакшы. Бул болсо жаңы үй бүлө куруп, жаңыдан болуп бир түтүн булатып баштаганда ар кандай кызыкчылыктар же болбосо кандайдыр бир түшүнбөстүктөр пайда болуп калат ар бир үйдөчү. Сиздерде кандай болду? Бизде кандай десем, экөөбүз таанышып калабыз кээде эле. Мындай катуу эмес. Таанышып калып сүйлөгөт, мен сүйлөгөм 5 мүнөттөн кийин кандай. Биз андай чоң бай болбойт. Көп болсо 5 мүнөт сүйлөшпөйбүз болду. 5 мүнөткө гана созулат. 5 мүнөткө. А ким таарынчак? Көп таарынат. Саат таарынчак да. Эми аял зат ошондой болот да, бир аз сезимтал болуп, катуураак сүйлөп койсоң деле таарынып, жумшагыраак сүйлөп койсоң деле таарынып, Билбейм эмнеге мындай жаралып калышты, билбейм да. Кыздар. Адилет боюнча эмнелерди айтат элеңиз сиз? Не айтсам, айта турган нерсе жок, экөөбүз ошо жогоруда айтып өткөндөй эле, Адилет айткандай туптура ошондой эле, көп болсо бир урушканыбыз 5 мүнөткө созулат. Адилеттин да жини бат келет жана баттарайт. Мен да жиним ошондой бат келет жана баттарайт. Мен өзүм кайра күнөөлөп калам, эмнеге уруштум, өзүмдүн тилимде бар да деп баштайм. Анан бул ошол малда чуклап калат. Ары өтүп бери өтүп, кантип кечирим сурайм. Монтип эле коебуз чын. Бул уруш, чоң уруш боло элек. Жакшы, болбой эле койсун деген жакшы каалоо тилекти айталы дагы. Мүмкүн болсо комузду колго алып келипсиз. Комузду колго алгандан кийин бир эми жандуу музыкасын алчы. Мейли. Анда эмесе, Семок Бешекеев байкебиздин Жалгызымсың аттуу орундардан берип коеюн. Кандай жакшы. Жалгызыма арнап берип коеюн. Каалооңуз, Адилет. Тамаша. Сергитип сезимдин канаттарын, Süçübüz alleya daraqtары, Sağınıp argasız estey berim, Sancıldız acarın talaşkanın, Sargaydı ötkündün baraqtарын, San günde sen çok dep jaratpadam, Sımbadım sınıma jaraşkanım, Sızdatıp çürüktü kanatpağın, Жалгызымсың, жалгызыммын, аярымсың, аярыммын, Sen meni düşüngön жалгызымсың. Куштар талытып канаттарын, Топсындар ачылып
жалғызыңсың, сен мені düşünгөн жалғызыңсың. Эле колчалар болсун азаматсыз. Бул убакка чейин ушул чыгарманы аткарган инсандардан, аткаруучулардан сурап жүрчүбүз да. Чыгарманы аткарганда сизде кандай сезимдер болот депчи? Азыр эми Адилеттен сурагым келип турат. Себеби деген ырды сизге арнады. Жаныңызда отурган Татынакай жубайыңыз сизге ырдап берип жаткан учурда сизде кандай сезимдер болот? Эмнелерди ойлойсуз? Кайсы канча жасмандарга чыгасыз дегендей? Образынан угуп отурдум да. Болгом тушасы менен ырдап, мындай арнап аткандай эле болду багачы. Ошондой эле ойлонуп кеттим андай. Ой жүгүрүп кетти да. Эмне жөнүндө ойлондуңуз? Свадьбаны. Свадьбаны ойлоп, ошо свадьбаны ойлоп кеттим. Жакшы жашоодо жакшы көзөрмөндөрдү. Болду башка эч нерсе. Жок, ошо. Келечек план. Пландар эми буюрса болот. Баары пландар да көп. Буюрса эми пландарыбыз жекеден ишке ашып келатат. Буюрса дагы эме кылабыз. Дагы да аракет кылабыз. Да аракет кылабыз. Эң жакшы. Буга чейин көрөрмандар дагы көп. Биз Саадатты колунда гитара менен көрчүк да, гитара менен ырдап бүгүн өзгөчө болду окшойт. Комуздун коштоосунда ырдап берип отурган чагы. Эгер мүмкүн болсо, дагы да болсо ушул ырдан ушул нукта улантып дагы бир чыгарма аткаралы. Макул. Кезектеги чыгарма кандай аталат? Кимге ардайбыз эмкисине? Эми эмкисин кайненем ардайт. Жакшы. Келиңиз. Бул ошо өзүңүздөр айтып калдыңыздар, комуз менен келди деп. Ошо мурда комузум бирөөсү бузулуп, анан бирөөсү ремонтто болуп эле, анан жоопкерчиликсиз комуздар болчу. Анан мындай чоң жактарга алып келиш дагы, мындай чоң интервью эфирлерге алып келиш дагы мен үчүн мындай уят изилеш болчу. Ошондуктан бул комуз жаңы, бул комузду жаңы жылга деп мен атам алып берди, кайнатам алып берди. Жаңы жылга белек. Кызым деп, ооба, кызым ушуну белекке алып кой, ушуну постоянно мени мактап, мени айтып жүр, мени эстеп жүр деп. Ошо атам, апам экөө алып беришти. Чоң рахмат. Ушу мен комузга жетпей жүрдүм эле. Же акча жоктун айынан ошондой болуп калды. Анан атам алып берди, кыялымды орундатты. Азыркы чыгарма ошо. Кандай жакшы. Демек сиз комуз менен алгачкы жолу эфирден ырдап жаткан жырыңыз. Ооба, бул ошо комузду жакында эле алып берди. Анан үйдө эле отуруп ырдап жүрчүмүн, бирок бул биринчи эфирдеги комуз менен чыгып ырдашым. Караңызчы кандай гана шедевр, Ооба. Азыркырды ысык чай деп арналмакчы. Мен апама арнап берип коеюн. Келек süt ozdun getilik ay, özenim buldunuz kolumdan cetilip ay, buyruğu caratkandın, bülölük ordun daptın, aylanıp kağılıp akşamday jağılıp apayke жүрөгүң açtın. Apam çoluk salıp altın söykö dağıp apayke жүрөгүң açtın. Ipısık çayın koyayın, eğilip sizge sunayın. İyilik oşulu dep bilimin üçün, eğilip sizden turayın. Жүгүрүп çayım koyayın, жүгүнүp sizge durayın. Жаркылдап жаныңызда дайым апаке, жүрөктөн кызмат кылайын. Күлкүгө ороюн, кызыңдай болоюн ай, колуңду узартып оң колуң болоюн ай, тагдырым белек кылган, атеним керес кылган, ак тили көмөттү, апамды сүйүнтү, жан дүйнөм гүлдөй ачылган. Батаңыз аркылуу болуп
мен бактылуу жайнаймын гүлдөй ачылган ып-ысык чайын куяйын ийилип сизге сунайын ийгилик ушул деп билемин мен үчүн иймелип сизден турайын жүгүрүп чайын куяйын жүгүнүп сизге турайын жаркылдап жаныңызда дайыма апаке жүрөктөн кызмат кылайын эй жүрөктөн кызмат кылайын. Ушул алтындай болгон апаларга чайыңызды сунуп жүрө бериңиз. Адилет болсо сөз түрдө сизге жардам берип, жаныңызда кошулуп турсун дейли дагы. Азыр мындай суроо жаралып атат. Негизи бул дагы да болсо алдыга койгон пландарыңыздар жөнүндө өзгөчөлөнүп же болбосо азыр эң алгачкы ошол интернет айдыңында деген өтө популярдуулукту жаратып келатасыздар десем да жаңылышпаймын. TikTok дейлиби, Instagram тармакта дейлиби, айтор ал жактан трендтерди, кандайдыр бир пародияларды жаратып дегендей. Акыркы жолу ошол Асель Турдалиеванын ырыны көрүп калдык. Ошону эгер мүмкүн болсо келиңиздер пародия кылып аткарып көрбөйлүбү? Макул. Кантип аткарабыз? Образын берилем да TikTok'та. Образ бериңиздер дагы. Азыр Деп. Сен баштайсың да. Ал эмне жүрөт, бул эмне жүрөт, үйүң толук колхозбай деп кошуналар күлөт. Мен байкуш жүрөм, итке окшоп үрөм, үйшүп барам тамак жазайм күнүгө жүдөй. Менин тууганың, сенин тууганың, урушасың, кыйкырасың, эмне кылганың. Эптеп чыдап кой, мен да кыйналдым, кой алтыным туугандарга уят кылбагын деп. Жакшы. Ушундай сөздөр, ушундай кандайдыр бир терс сөздөрүн айта турган жалаңган арлар да болсун, пародиялар да болсун дейли дагы. Бул жана эле пародия биз аткарып койдук, жана эле образ бердик деп айтып кетели дагы. Бул негизи мындай суроо берилет да ар бир адамгачы, айрыкча ошол турмуш курган жойлорго. А эгерде дагы бир жашоо берсе, сиз өмүрлүк жолдошуңузга кайра үйлөнмөк белеңиз, турмушка чыкмак белеңиз деп кандай дейсиздер? Бир терең ойлонуп туруп. Жаңы жашоо башталып калсабы? Тиймекмин. Тиймекпой тиймекмин. Анда дагы эртерээк эле тие алмаксыз. Сиз Адилет ойлонуп калды. Карасаңыз да. Мен деле алмапмын. Үйлөнгөн билген, жакшы экен билгенди менен канча 18ге чыгар менен үйлөнүп атылам го дейм. Балким чыкпай эле туруп үйлөнөм. Балким. Аны мекшек окуп элем да. Жакшы, бул болсо негизи Саадат ырчылык менен алек болот. Сизди болсо интернет тармагында көрөбүз. Андан сырткары дагы күнүмдүк жашоодо эмне менен алек болосуздар? Келиңиз. Үйдө эле мындай жумуш карабыз, келебиз. Бош убакта эле үйдө эле. Бөлөк алек жок. Кайсыл кесиптендесиз, кандай жумуштун үстүндө эмгектенесиз дегендей? Мен кайрымдуулук фонддон баягы ооруган балдарга жардам беребиз биз. Балдарга. Ошо менен алекмин. Жакшы. Саадат? Менин эмсе жакшы элесиңер да. Менин ишим ошол интервьюларга барыш керек, кырдаш керек, голос жазыш керек, запись кылыш керек, кавер тартыш керек. Анан дайыма жанымда Адилетти жаныма алып жүрөм, анан өзүм жалгыз жүргүм келбейт. Өзүм жалгыз жүрсөм эле мындай жанымда коргой турган адам жоктой болуп эле, жалгызсырап каласыз. Жанымдын жарымы жок болуп эле, башкача боло берем үчүн. Ошон үчүн дайым угуп мен барбайм десе да, жүрчү барабызчы деп атып, бас барабыз деп атып алып барам. Жалгыз жүргүм келбейт үчүн. Жаныңызды жолдоп барат. Ооба, жаным жолдошум болгондон кийин жалгыз жүргүм келбейт. Балким ортодо ишенич бар, ар бир үй бүлө ар кандай да ошол көп уруштар ошо кызганыч, ишенбестиктин айынан пайда болот да. А мен ошондой болуп калышын каалабайм. Ошол
Ошол себептен чогуу жүргөнгө аракет жасайсыз. Кадр тартылганга дагы камеранын алдында туруп иштеш дагы оңой иш эмес. Кадр сыртында укмуштуудай жумуш турат. Ооба, көп жумуштар бар. Аны сиздер да жакшы билесиздер да. Канча нерв, стресс кетет, канча убакыт кетет. Ошонун баарын Адилет дагы билип, көрүп, сизге кандайдыр бир жардамын тийгизип, менин жанымда болуп, мага поддержка берип, менин жанымда, көз алдымда болуп турса, мен дагы жумушумду жакшы бат бүтүрөм. Кандай жакшы. Азыр болсо ошол чыгармачылык жаатта жүрүп, дагы кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңыдан кайсыларга кавер тарткантасыз? Мен жаңыдан бүгүн эле кавер тартып келдик. Ошол бул эски ырды жаңылап чыгардык. Бирок менин өкүл атам Эрлан Адашев, билесиздер, Эрлан Адашев өкүл атабыз. Ошол мурда мага ыр жазып берген. Бирок биз ошол той свадьбанын артынан чуркап жүрүп, ага жетишпей калганбыз. Той бүттү, тынчыды, эми иштеш керек. Ооба, иштеп баштадык, Адилет экөөбүз. Бүгүн эле тоже аны да бүгүн эле барып студияга барып ырды берип келдим. Кудай буйруса 2-3 күндүн ичинде дайын болуп калса, сразу клипке киребиз. Ушул айдын аягына чейин Кудай буйруса жаңы ыр клиби менен көрүп каласыздар деген ишеничтемин. Эң жакшы. Азыр болсо WhatsAppка келген билдирүүлөр боюнча дагы тааныштырабыз. Ага чейин көрөрманыбыз бар студияда. Кабыл алып, саламатсызбы? Десек алсап кеткен чагы WhatsAppка келген билдирүүлөрдү тааныштыргандан мурда сизден дагы бир чыгарманы суранып алчычы, Садат. Кезектеги чыгарманы эми жалпы телекөрүүчүлөргө арнайлы, сүйүктүүлөргө арнайлы дегендей. WhatsAppка жакшы сөз жазып тургаш деп жакшы сөз айтчумак. Анда ушул чыгармадан кийин сөз тура жазышат. Karşımda жүрчү жакын, караның издеп келем, кайталап буламадым, жаргылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөгө тамчы да бар. Жарогер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың чаччы мага, ай жакшы сөз айтчы мага. Топ балдар бара жатса, көрүнбөй сенден башка, багытым өзүң болуп, багындым махабатка, жаргылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөгө тапчы да бар. Жарогер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың чаччы мага, жакшы сөз айтчы мага, жакшы сөз айтчы мага. Көрөрмандарыбыздын дагы жакшы сөздөрүнү ыйгарган учурлары алда болсо WhatsApp'тан акырындан тааныштырып берели. 745 менен аяклаган көрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Мен Садат эжеге кааларым эч качан күйөөсү менен ажырабасын, бирге болушсун. Бала чакалуу болушсун дагы, күлүп, жайнап жүрө беришсин деген экен. Кийинки билдирүүлөр: кандайсыңар? Садат, ишиңе ийгилик, бактылуу болгой алтыным деген экен. Рахмат. Азаматсыңар, өнөрүңөр өркүндөй берсин, мен таш көмүрдөн деп жазган экен. 375 менен аяклаган көрүүчүбүз. Кийинки билдирүү: саламатсыздарбы? Талантыңа таазим, өнөрүң өркүндөй берсин, Садат карындашым. Биз сенин
негизи эле ушул эки топту, эки жупту сыйлайбыз жана урматтайбыз деген экен. Жакшы сөздөрүнө келсин. Жалаң гана каалоо тилектери, бактылуулук каалаган көрөрмандарыбыз. Азыр Адилет сизге суроо бергим келип турат. Бул Саадат менен балким сиз жакынкы учурда жаңылык кылып дуэт ырдап каласыз. Билбейм аны. Балким. Бирок иш пландарда бар. Бар. Жакшы. Да, сөз түрдө күтөбүз. Экөөңүздөрдөн чыккан дуэтти ар бир көрөрмандарыбыз бул сүйүнүч менен көрөт болуш керек деймин. Ошого аракет кылалы Кудай буйруса. Ошону жаңы эле сунуштап жаткам, ошо үйдөн чыгаарда эле кандай кылалы, кылсак болобу деп анан деп жүргөн турган макул деп. Чыкпай койгондо макул дегенде. Бул да болсо дуэт чыгарганда, дуэт ырдап чыкканда бул атайын бир топ менен чыгасыздарбы? Ошол топтун атын кандай деген сын берген тастар деген. Топко азыр биз ылайыктуу эмеспиз го. Азыр биз жөн эле Адилет Саадат деп эле чыгып туралы. Балким келечекте дагы бул нерсе дагы элге жагып, элдин купулуна толуп турса, балким келечекте бир жакшы экөөбүздөн топ чыгаттыр. Караңыздарчы. Дагы да болсо ошол ишке, иш пландарыңыз ишке ашсын. Экөөңүздөрдөн чыккан дуэтти биз ынтызарлык менен күтөбүз. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз, алгач ден соолук, бактылуулук каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүп жаткан Жети Дубандан көргөн биздин жерлештерибизге, мекендештерибизге салам, каалоо тилектер болсо айтсаңыздар. Айтырсың. Сөз батыр сенсиң го. Кандайсыңар дейм. Кайра саламдашып. Тамаша. Ошол эфирди көрүп жаткан ар бир инсанга, ар бир адамга эң башкысы ден соолук каалап кетмекчимен. Ден соолук болсо баардыгы болот. Ошол бизди көрүп, сыйлап, бизге каалоо тилектерибизди жазып жатканыңыздарга чоң рахмат. Бизге каалаган нерсеңиздерди сиздерге эки эселеп, 100 эселеп каалайбыз. Адилет келиңиз. Ошо Саадаттын айтканына кошулам. Баардык көрүп жаткан прямой эфирди көрүп жаткан адамдарга, баардык Жети областын көрүп жатат азыркы учурда. Ошолордун баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Арчадай жаштык, таразадай тактык дегендей эле. Баардыгыңарга кааларым узун өмүр, ден соолук каалайм. Эң жакшы, сиздерге да ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо, ийгиликтин үстүндө ден соолукта болуп, аман-эсен жүрүшүңүздөргө биз тилектешпиз. А биз болсо сапарыбыз алга карай улантабыз. Азыр болсо музыкалык тындыгы, андан кийин кайра жолугушабыз. Атымдашып жылдыздары